Салам достор, бардығыңыздарды ТВ1 каналында көріп тұрғаныңызға қуаныштабыз. Мен Эркин Рыскулбеков, бұл иш күндүн кечи. Бүгін біз саясаттагы айымдар жөнүндө сөз кылабыз. Себеби жакында өзүңүздөр болгондой, жогорку кеңеште мырза депутат менен айым депутаттын ортосунда жалгыз гана сөз кайым айтышуусу эмес, кол көтөрүүгө чейин дагы аз калды. Кантсе дагы айымдар саясатта орду барбы, алар канчалык корголгон жана мыйзам аларга кандай коргоо кепилдик түзүп берет, ошол тууралуу сөз кылабыз. ТВ1 каналында биз менен болуңуздар. Мен эфирди баштадым деп жарыялайм дагы. Эфирди Баястан баштасын Бишкек. Эртең менен ойгонуп, жумдум, тарандым мен, жакындап карадым, абарайын мен терезеден, шарымдын кыймылын көрүп калбаймын артта. Мен убакыт кетирбей жыламын алга, керек болсо жалга, же эркиндик бульварга, белек толот мага, жолуксам дос балдарга, айтпаймын жалган, атым болсо Баястан. Борборумдун демин алып, жаман иштен алыстайм, менин шаарымда, баары жайында, күндөр өтөт бизде жыргал, көңүл бийик манайда. Менин шаарымда, досум абайла, биздин көчөлөрдөн басканда кокустан чалынба, борборум Бишкек. Иште, борборум Бишкек. Иште, борборум Бишкек. Ише, борборум Бишкек. Ише. Менин шаарымда, баары жайында, күндөр өтөт бизде жыргал, көңүл бийик манайда. Менин шаарымда, досум абайла, биздин көчөлөрдөн басканда кокустан чалынба, борборум Бишкек. Борборум Бишкек, иште, борборум Бишкек, ише, борборум Бишкек, ише. Менин шаарымда уйку жок, таңга чейин менин шаарымда уйку жок. Кыймылсыздар ачка болсо кыймылдаган ток, чөнтөгүңдө пачка болсо анда көтүң шок. Чындыкка чут тиет, таза болсун ниет, жашоо бизде шире, саркеч кийим кийип, нота башын ийип, а мен сөздү чийип, арнап Бишкек борборума угуп калсаң биле. Бишкек кээде жарык, кээде караңгы, жакшы көрөт аны жашап жүргөн ар бир жараны. Айырмасыз кимге жакшы, кимге жаманы, алыс кетсем бир өзүңдөн айрылып жол табамын, Бишкегимдик баламын. Менин шаарымда, баары жайында, күндөр өтөт бизде жыргал, көңүл бийик манайда. Менин шаарымда, досум абайла, биздин көчөлөрдөн басканда кокустан чалынба, борборум Бишкек. Иште, борборум Бишкек. Иште, борборум Бишкек. Ише, борборум Бишкек. Ише. Менин шаарымда, баары жайында, күндөр өтөт бизде жыргал, көңүл бийик манайда. Менин шаарымда, досум абайла, биздин көчөлөрдөн басканда кокустан чалынба, борборум Бишкек. Иште, борборум Бишкек. Иште, борборум Бишкек. Ише, борборум Бишкек. Ише. Кечтин кезекчиси Эркин Рыскулбеков. Бир фракциянын ичинде мырза айым менен депутат айымдын урушу мен үчүн өзгөчө бир мындай суроолорду жаратты, талкууларды жаратты. Ошондон улам саясаттагы мыйзам чыгаруу органдарында болобу, же болбосо аткаруу органдарында болобу, сот бийлигинде болобу, айымдар канчалык корголгон, алардын саясатка келүү кепилдиги канчалык мыйзам менен каралган жана ал кепилдик канчалык сакталат. Ошол тууралуу сөз кылайын дедик. Деги эле бүгүн саясаттагы айымдар гендер маселеси боюнча эксперт Бермет Стакеева айым менен баарлашабыз. Саламатсызбы Бермет айым? Кош келдиңиз. Саламатсызбы. Бермет айым, бул сиздердин программа көп жылдардан бери ушул айымдарды саясатка, жергиликтүү кеңешке, аткаруу органдарына даярдап келген программа. Ушул программа тууралуу бир аз сөз кылып берсеңиз. Эмне программа, ким менен каржыланат?
Биздин программа 2006 жылы башталган. Бул программанын аты аялдар саясат процесстерге катышуу программа. Бул программанын алкагында биз семинар, тренинг, конференция өткөзөбүз, аялдарды окутабыз, ошо деңгээлин көтөрөбүз. Себеби аялдар азыр аз, билесиңер, саясатта аз. Ошон үчүн биз ойлоп атабыз, ошо санында, сапатында көтөрүш керек. Эң маанилүү, бул эң актуалдуу, эң маанилүү проблема биз үчүн азыр болуп атат. Азыр мына көрдүңүз, 2016 жылда 10% аялдар жергиликтүү депутаттарды түзгөн. Канча пайыз? 13%. 13%. 20 жылга карата 10% болуп калды. 10% эле. Эми көрсөңүз, квота мыйзамы бекитилгенден кийин 38%га чейин көбөйдү. Кыргызстан боюнча. Кыргызстан боюнча. Бул аябай жакшы көрсөткүч. Биз ойлоп атабыз. Эми ошо 38% депутат аялдар өзүнүн жакшы бир иш аракеттерди жасайт. Өзгөчө ошо жергиликтүү деңгээлде. Эми биздин программабыз, биз негизи аялдардын өкмөттүк эмес уюмдардын форуму названиясы да. Мен аткаруучу директор боломун. Биздин уюмубуз 1996 жылы уюштурулган. Ошондон бери иштеп атабыз. 25 жыл болду. Гендер, саясат, зордук зомбулук, ошонун баары менен биз бир нече иш чараларды көрүп атабыз да. Биз кандай айтайын, мына бул өткөн эле жылда 120 кандидат аялдарды даярдадык. Ошо 120 аял депутаттардын арасында 68 депутат болду. Бул аябай жакшы көрсөткүч. Эң жакшы Түп районунда, Көл областында, Ысык Көл областында болду. Эми Бермет айым, мындай бир аз тарыхка кайтып келе турган болсок, бул эмне себептен биздин саясаттын өңү эркектин өңү болуп калган? Эми бул бир эле саясаттын жүзү эркектин жүзү болуп калган да бизде. Бул бир эле себеп эмес. Бул тарыхта ошондой ситуация болуп калды да. Бул стереотиптер, барьердер, ошол баары ошого алып келди. Билесиңер, 150 жыл мурун аялдар шайлоого да укугу жок болчу. Шайланганга да, шайлоого барганга да укугу жок болчу. Дүйнөлүк практика. Бизде анда эч ким деле шайлаш эместичи. Ошол советтик өкмөт келгенден кийин ошол укук берилди, автоматик түрдө берилди да. Ошону биз аябай баалаш керекпиз да. Ошону көтөрүш керекпиз. Эми тарыхта, биздин тарыхта 2005 жылы Жогорку кеңеште бир да аял кирген жок депутат катары. Бул аябай биз үчүн аябай позорный факт да. Эми одномандатный округтарга келсек, ушундай так эле ушундай ситуацияга келебиз. Эмне үчүн? Болгону мажоритарный система болсо, жармысы мажоритарный, жармысы партийный система болсо, анда ким өтөт депутаттарга? Жалаң эле бай эркектер өтөт. Аялдар, майып кишилер, молодежь дегендей эч ким өтө албай калат. Партиялык спискада, ооба тизмесинде 30% аялдар болуш керек. Бирок билесиңер, биздин саясат партиялар булар гендердик теңчиликти жалаң шайлоо убагында эле карашат. Анан Жогорку кеңешке келгенден кийин аялдарды аяктан чыгарышат. Акырын чыгарышат. Биз 30%-ты эч убакта аяктан көргөн жокпуз. Эң жакшы көрсөткүч 2010 жылы болчу, бул 26%. Ошону менен бүтүрдүк ошону, азыр болсо 16% менен
отырабыз. 16%. 16%. 120 эркектен, 120 депутаттан 19 эле аял. 19 айым. 19 айым. Бирок биз жана себептерин айтып атпайлык, ушундай шайлоо укугуна ээ болгон эмес депчи. А бирок мындай карап көрсөк, эгер ошо шайлоо укугун карап келсек, мисалы үчүн ошол совет доорунда Верховный Советке жана башка органдарга аялдар көп эле көрсөтүлчү да. Жана доярка, анан кийин башка тиги швея жана башка деген айымдардын көбү келип депутат болуп отурганда, биз ал барьерди өтүшүбүз керек болчу да. Кантип биз ушул кайра эгемендүүлүктүн башында айымдардын ролун жоготуп алдык? Себеби Советтер Союзун карай турган болсок, ошол эле Гүлипа Кундучалованы эле кандай өрнөк кылып айтсак болот. Эми андан башка Зуракан Кайназарова, андан башка Уркая Салиева жана башка деген ошол эле 70 жылдыктын ичиндеги айымдардын ролу абдан өскөн да. Абдан өскөн. Бул чыгармалардан баштап, тиги Чыңгыз Айтматовдун Толгон айынан баштап, акыркы мен келтирген өрнөктөрдүн баардыгы бул аялдардын саясаттагы, коомдогу социалдык ролу өтө өскөндүгүн белгилейт. Бирок биз эгемендүүлүктү алгандан бери кайра айымдарды бир аз тебелеп койгондой, ылдый түшүрүп койгондой болдук. Мунун себеби эмнеде? Бул деген ошо квота жок үчүн болду да. Биз эгемендүүлүктү эгемендүү болгондон кийин ошо квоталардын баарын жоюп, ошон үчүн бизде аялдар аз болуп калды. Анан аялдардын кыймылы кайта эле ошо квотанын маселесин чыгарып туруп, ошо мыйзам түрүндө чыгарышты. Эң жакшы көрсөткүчтөр туура 95-жылга чейин болду да. Анан кийин 95-жылдан Бул баягы Советтер Союзунан калган эле, калган эле. Ошол Чолпон Байеков, ошол кандай сонун депутаттар келген ошол кез боюнча? Ошол эле Роза Саковна жана башка. Тупа туура айтасыз. Бирок эркектер аябай күчтүү экен да. Аялдарга орун беришпейт. Аялдарды ошо саясатта көргүсү жок. Негизи аялдардын орду үйдө деп. Азыркы заманда ошондой көп позиция болуп атат. Могу квота келбесе, гендердик квота келбесе, биз 2%га түшүп калмакпыз да жергиликтүү кеңеште. Так, бир метайым. Бул ошол эркектердин орун бербей атканындабы, же шайлоочулардын жана урнага барып галочка коердун алдында патриархалдык ой жүгүртүүсүндөбү? Туура, ал деле бар. Патриархалдык ой аябай күчтүү биздин коомдо. Стереотиптер. Ошо айтып атпаймынбы? Аялдардын орду үйдө деп чыгышат да. Эл ойлойт ошондо. Эл ошентип ойлойт. Бизде ошондой бар да. Бул аял эмнени чечмегиле, андан көрөк баягы эмне эле алтын баштуу эркек аялдан бака баштуу эр жакшы деп анан эркекке галочка коюп коюп атат. Тупа туура айтасыз. Ошол стереотиптер менен күрөшүү бул аябай көп убакытты алат. Бул 30 жыл эмес, буга билбейм канча 100 жыл керек болуш керек. Ошон үчүн бул квота киргизилип атат. Квота киргизгенден кийин эркектер айтып атпайбы, бул басмырлоо деп. Бирок бул позитивдүү. Позитивная дискриминация. Позитивная дискриминация. Муну айтпайт, бул постоянно болот. Жок. Бул тенчиликке жеткенден кийин аны алып коет, сөзсүз. Гендердик тенчилик эмне? Бул тең укук, тең мүмкүнчүлүк, тең натыйжа. Сиз азыр карабайсызбы? Бизде тең укук бар, сонун мыйзамдар бар. 2003 жылы мамлекеттик кепилдик ошо гендердик теңчилик боюнча алынган, зордук зомбулук боюнча күрөшүү боюнча мыйзамыбыз бар. Бир нече мыйзамдар бар. Туура, мыйзамыбыз бар. Мүмкүнчүлүк, кандай мүмкүнчүлүк аялдарда бар? Ошол бир суроо болуп атат да. Азыр мына бул шайлоодо карасак, мындай ким чыкты шайлоого? Ошо айымдын портрети кандай? 44 жаштагы, күйөөдө, 3 баласы менен, жогорку билими, айлык маянасы 14 000 сомдон тегерегинде. Эмне үчүн чыгып атасыз сураса, бул ошо социалдык аябай маселелер көп деп чыгып атышат айымдар. Стимул кандай десе, ошо 30%-дык квота стимул болуп атат. Менде кепилдик бар, мен өтөрүм. Кепилдик бар, ошон үчүн өтүп атам деп.
Жанагыл мен кайра ойлойм да мындай шайлоочулардын жалпы журттун аң сезимин өзгөртмөйүнчө бул квоталар ошо аялдардын укугун ушу квоталар гана сактап келе берет депчи. Бирок биз деген өзүнүн идеалдуулугуна келиш үчүн мындай өзү бир прогресске келиш керек да бул нерсе. Анан шайлоочулардын тагыраак айтканда калктын ушул патриархалдык ой жүгүртүүсүн аял менен эркекти бөлбөй карап, жөн эле саясатчы же адам катары караганда аял эркек эмес, эне ата эмес, саясатчы катары же болбосо жөн эле бир саясий субъект катары караш үчүн эмне кылышыбыз керек? Кандай агартуу иштерин жүргүзүшүбүз керек? Бул эми аябай көп маалымат бериш керек элдерге, аябай көп маалымат бериш керек, семинар тренингтерди өткөрүш керек, мондай телевиденияда көп передачаларды өткөрүш керек, радио боюнча азыр социалдык тармакта көп мүмкүнчүлүк бар, ошону менен аябай иштеш керек. Биз ошо опросту өткөзгөндөн кийин аялдар айтышты, ошо эң негизгиси бизге күйөөмдүн поддержкасы керек болчу дейт. Анан туугандарымдын поддержкасы. Ошо 76% өткөн аялдар айтып атат, ошол поддержка болду дейт бизде. Ошон үчүн биз өттүк да. Эми бул канча жакшы китептер чыгарыш керек, ошо китептерди таратыш керек, аябай көп айтыш керек. Маалыматтык согуш экенде бул. Согуш негизи. Анан мондай превентивный мераларды алыш керек квотадай. Бирмет, бизде жанагыл диний агымдын күчөшү бул маселени урчутуп атабы? Курчутуп атат, аябай курчутуп атат. Ошо 20% аялдар бул диний катышкан аялдар, алар сөзсүз саясатка барбайт. И дагы бир көп чоң саны аялдар бар, бул безработный, жумушсуз аялдар бар, ошолор да бара алышпайт. Эми себептери билесиңер, аябай көп. Эми биз динге биз каршы эмеспиз. Жок, эч качан эмес. Бирок ошо диний фундаментализм алып келген коркунучтарга ошого биз аябай каршыбыз. Аялдарга жакшы эле сөз айтылат негизи. Бирок мүмкүнчүлүк берилбей атат да. Мындайча айтканда, динде агамдай тыюу салып жол бербей турган деле жок. Жок, андай жок. Бирок баягы биздикилер өзүнчө эле бир интерпретация кылып алышат да. Интерпретация кылышат. Көп азыр ошо тармактарды түзүп атышат. Биз көрүп атабыз, жаш аялдарды аябай ошого киргизип атышат. Мен, допустим, барсам, ошо таалим сабактарына, анан дагы 5 же 10 аялды алып келсем, ошо мага аябай жакшы болот. Ошон үчүн булар чоңойтуп атышат да тармактарын. Анан негизи булар айтып атышат, намазга жыгылабыз 5 мал, балдарыбызды карайбыз. Бул жакшы, да, бул жакшы, эч ким айтпайт. Бирок саясатка, башка бир коомдук иш-чараларга биз катышпайбыз. Бул бизге аполитичный болуп атат. Ошон үчүн бул аялдар чечим чыгаруу процесстерге катышпайт эч убакта. И булардын судьбасын ошо эркектер эле чечет да. Үйдөгү күйөөсү же башка туугандары эч убакта булар өздөрүнө кандай айтсам, хозяин болбойт да. Өзүнүн мүнөзүнө, ой пикирине же дагы бир эмесине. Ошо баягы саясий баягы процесске келгенде дейли. Саясий процесске келгенде, жалпы. Бизде программа азыр иштеп атат. Ошону менен биз аябай көп маалымат берип атабыз. Бирок бул аябай, кандай айтсам, тонкий маселе да. Ошону ошон үчүн муну аябай мындай кандай жакшы айтсам болот, аябай туура чечиш керек, аябай туура подходтор керек ошо проблемага, маселеге. Эми шайлоочулар менен баарын чечиштик, аныкташтык. Эми ушул шайлоого катышып аткан айымдардын шайлоо процессинде кандай кыйынчылыктарга дуушар болот?
кыйынчылыктар бар экен. Биз ошо агитация жүргүзүүдө жана агитация жүргүзгөндө деле көп деле кыйынчылыктар жок экен. Ошо салым органдардан жана регистрациялуу органдар алыс болгону менен ошон үчүн алар бара албайт. Көп убакыт керек. Бул бир кыйынчылык. Анан экинчи кыйынчылык бул уполномоченное лицо деген бар, анан доверенное лицо деген бар. Ошол экөөнүн процесси аябай кыйынчылык жаратты биздин аялдарга. Алар айтып атышат, ошону кичине бизге жеңилдетсе, мыйзам түрүндө ошо жакшы болмок да. Бул өзү эле бир процесс да. Ошону өткөнчө эле аялдар убакыты кармалат экен, ресурстары кетет экен. Анан печатная информация деп мыйзам боюнча бар да. Бирок аны эч ким азыр чыгарбайт экен. Каражат деле ага кетпейт экен, избирательный фонд деле түзбөйт экен. Бирок биз аябай окутканбыз да, избирательный фонд түзүш керек, ошол жактан акча алыш керек, ошо таратыш керек. Бул бир агитационный материалдар да. Ошо шайлоого катышыш үчүн да акча төлөнөт да. Ооба, 1000 сом төлөнөт. Бул обязательно 1000 сом төлөнөт. Избирательный фонд түзгөндө бул уже өзүңүн каражатыңдан Мен айтайын деген ошо 1000 сомду деле баары эле төлөй албайт да. Төлөй албайт. Ошон үчүн айтып атпаймынбы? Жумушсуз жүргөн аялдар ошону төлөй албайт. Бирок алар мүмкүн аябай желаниясы бар. Эркектерге ал төлөгөнгө көп деле кыйынчылык алып келбейт экен. Кайсы орокто болду го дейм, калп айтпасам. Аялдар өтүп анан кийин жок биз аялдарга бербейбиз деп депутаттар былтыркы мисал үчүн Саруда болгон окуялар, мындай окуялар көп. Бербейбиз деген бул жөн эле сөз. Чыкты, туура чыкты, бирок мыйзам бар. Эчтеке кыла алышпайт, квотаны эч ким ала албайт. Ошон үчүн аялдар квота менен келип, азыр депутат болуп атышат. Бирок мыйзам деген мыйзам, бирок биз ал аялдарды түшүнө албайбыз да, себеби алар ошол бир айылда жашашат, баардыгы бир локалдуу жерде жашашат, анан кийин болбой эле бирөөсү тууганы болуп чыгат, кудасы болуп чыгат, аяшы болуп чыгат. Анан ушул мындай айылдын басмырлоосуна, айыл тургундарынын прессингине, буллингине кабыл алып калган учурлар барбы? Мүмкүн бар. Сен мына жанталашып депутат болуп алдың, сен ордуңа могул биздин эркек болуш керек эле деп. Андай деле бар. Депутат эмес, кандидат катары чыгып атканда деле кандидатураңды ал, сен ордуңа эркек болуш керек, сен аны алып бара албайсың депутаттыкты деп, андай деле бар. Бирок аялдар ага карабай эле чыгып атышат. Ошон үчүн 38%га чейин көтөрүлдү саны. Бирмет айым биздин рекламалык тыныгыбыз бар экен, анан кайра кайтып келебиз. Реклама биздин каналда. Кечтин кезекчиси Эркин Рыскулбеков. ТВ1 каналында саясаттагы айымдар жөнүндө сөз кылып жатабыз. Гендер маселеси боюнча эксперт Бермет Стакеева студиябыздын мейманы. Бермет айым, эми ошол шайлоо процесси жөнүндө сөз кылдык, шайлоодон утуп келген айымдар жөнүндө. Бирок айымдардын жергиликтүү кеңешке келиши эмнени өзгөртөт? Тарыхта аялдар социалдык маселелерди чечет. Бул практикада бар. Ошон үчүн биз ошо жергиликтүү депутаттардан ошону күтүп атабыз. Социалдык маселелерди көтөрүп, ошону чечип, көрсөтүп, мына мен ушундай чечип атам. Азыр бир примерди айтам. Бизде аябай бир активдүү айымыбыз бар. Ал айтпай эле коеюн, кайсы жерде эми пиар болбосун деп. 30 эркектин арасында бир эле аял болчу да, бир эле айым болчу. Ошол айым аябай көп маселелерди чечти да. И естественно, экинчи созывка аны уже депутат баары өздөрү эле көрсөтүп чыгарышты да, депутат болду да. Эми ал азыр төрайым болду, төрайым. Бирок бул мындай дайыма эле көрүнүш эмес да.
это, скорее всего, исключение, чем правило. Исключение туура. Бирок биз ошо правилага барыш керекпиз да. Биз азыр ошону көрсөтүш керекпиз. А эркектер айтып атпайбы? Гендердик квота бул бизге каратуу дискриминация, басмырлоо деп. Ошон үчүн биз көрсөтүш керекпиз. Жок. Биз жаза алабыз, биз ошо туура чечим кабыл алабыз, иштейбиз деп. Өзгөртүүлөрдү алып келебиз. Ошондой уран менен чыгышты да быйыл аялдар. Биз өзгөртүүнү алып келебиз деп. Биз ошону күтүп атабыз. Мен эми сизге бир аз оппонент болоюн. Бул менин оюм эмес, бул баягы программадагы функциям да. Бирок ошол 30% мыйзам чыгаруу органдарын айымдарга берип салуу менен бирге, ошол 30%га келе турган ал айымдардан дагы адисирээк, ал айымдардан дагы профессионалдуураак башка бирөөнүн жолун бууп салган жокпузбу? Биз айымдарды деп айтпайын, деги эле гендердик 30% киргизүү менен сапаттык курамын начарлатып алган жокпузбу? Жок, андай эмес. Эмне үчүн 30% дегенде биз аялдарды алабыз. Мүмкүн бул эркектер. Туура. Мыйзамда жазылган жок. Мыйзамда жазылган жок. Туурабы? Эми карасаңыз, ошол квоталар болбосо, анда майып кишилер эч убакта келбейт. Ошо чечим кабыл алган органдарга эч качан келбейт. Аялдар да келбейт. Жок, алардын келгени менен эмне өзгөрүп атат? Өзгөрүп атат, жакшы мыйзамдар алынып атат. Именно ошо жакшы мыйзамдар аялдар инициировать этип киргизди. Мисал үчүн мыйзам о государственных гарантиях гендерного равенства, равных возможностей для мужчин и женщин деген. Саат 10-да митинг болот, закон о манипулировании информацией деген. Аны дагы айым киргизди. Аны деле туура айтып атасыз. Эми ар кандай айымдар бар да, ар кандай лоббисттер бар. Бирок ошол аялдардын кыймылынан келген активисттер, алар биздин оюбузча аябай жакшы мыйзамдарды алып келет. Ошо зордук зомбулук боюнча аялдар алып келди. Ошо шайлоо кодексине квотаны аялдар алып келди. Ошо өзгөртүүлөрдү, азыр жакшы өзгөртүүлөрдү ойлоп атабыз, аялдар алып келип атат и алып келет. Бирок жана сиз айтып аткан бир мандаттуу депутаттар шайланып келсин, 35 кайра калган 55 тиги биз жогорку кеңешке өтүп кеттик, жүрүп отуруп. 55 тиги партийный список менен келсин дегендерге макул деп добуш бергендердин арасында дагы аялдар бар да. Тупа туура бар. Биякта солидарность жок да, солидарность жок. 50% түскөнүбүз менен шайлоочулардын 51% бул аялдар. Ошон үчүн биз ойлойбуз, бул демократиялык коомдо аял менен эркектер тең болуш керек. Туурабы? Эми биз болгону 30%, биз айткан жокпуз азыр 50%га барабыз деп. Ошо 30% бул законный, по крайней мере, азыр болуп атат да. И биз бирөөнүн ордун алган жокпуз. Анын арасында деле аябай жогорку билимдүү, сапаты өтө, кандай айтсам, жогорку деңгээлде сапаттары көп ошондой да аял депутаттар. Мындай сиз форум, айымдардын форумун жетектеген айым катары өзүңүз айтып аткан солидарность деп атпайсызбы? Консолидация иретинде, билбейм, сиз уялган аял депутаттар барбы? Ушул депутат болгондон көрөк болсо, болбой эле койсо болмокту. Бар. Эми туура эмес мыйзамдарды түртүп атса, конечно, уяласың. Анан ошону эркектер так эле алып эле баштайт, кыкырып баштайт да, мына аялдардын кылганы. Бирок ошо бир аялга канча эркек депутат келет? Ойлосоңуз, алар эмне баары эле туура чечим кабыл алып атабы? Жок да. Салыштырып эле жүрүшөт да. Бирок аял депутаттар баягы микроскоптун астында каралгандай каралат экен да, жүрүм-турумунун баары тең. 50% болсо, анда андай мамиле болмок эмес да. Мисал үчүн мен бир өрнөк келтирип кеттим. Мен эч коргогон эмес, бирок менин пикирим мындай да, эркек депутаттар экекеден мушташышат,
кабинеттин немелерин баарын талкалап, анын баарыбыз да көргөнбүз да, бетин баарын канжала кылып, кайра тиги келип бири-бирине чапан кийгизип, кой союп. Анда мындай, боло берчү деген нерсе да. А байкуш Жылдыз Мусабекова сөзүн ачыгын айтканда, бир журналист Айым менен сөгүнүп гана сүйлөшүп койду. Аны дароо биз мындай басмырлап баштадык да, и депутаттын кылганы ушул деп. Туура, бул стереотиптерди. Баягы эле стереотип, патриархат мына ошол да. Эң жакшы айттыңыз мисал. Тупа туура. Ошон үчүн биздин уюмубуз бул аялдардын уюмдарын солидарностька чакырып, консолидация кылып туруп, мобилизация кылып туруп иш аракет кылып атабыз да. Ошо аялдардын арасында деле пропаганда өткөрүш керек. Сөзсүз. Алар шайлоого келип туруп кой, ошо аялга эле берип, эркекке эле берип коеюнчу, бул аял эмне кыла алмак эле деп, өзүнүн добушун эркекке берип коюп атышпайбы? Туура айтасыз. А бирок айымдар кайра айымдарга каршы чыккандагы учурлар болгон. Мыйзам чыгаруучу айымдар. Мисалы үчүн бул чакырылыш эмес, өткөн чакырылышта бир депутат айым мынтип айткан. Биздин кыргыз кыздарын сыртка турмушка бергенге уруксат бербей эле коелук деген. Бул чакырылыштагы бир депутат айым айткан, айланайын кыздар турмушка чыгып атканда эмнеге кыска көйнөк кийесиңер, узун эле кийбейсиңерби деп мындай. Кандайдыр бир укуктарын чектеген демилгелер да көтөрүлгөн. Тупа туура, бул деле стереотип, бул деле патриархат. Ошо ар кандай кишилер бар да. Туура ар кандай аялдар бар. Ар кандай ой пикирин алып келишет, ошону түртүшөт. Ошол менен күрөшүш керек баарыбыз. Анан жанагы акыркы тиги Атазов менен Мамашеванын ортосунда болуп кеткен чыр-чатак мени мындай ойлондуруп калды да. Айымдар, байкуштар кайсы жерде керек болсо жогорку трибунада отурса дагы физикалык жактан бул табият да. Она не может ему ответить физически там, кулаком. И не должно быть так. Конечно, не должно быть так. Но человек начинает применять силу, кричать на нее. Потому что это отсутствие культуры, поведения, это эти стереотипы, которые глубоко сидят у нас в голове, они не дают возможности, понимаете? Почему-то мужчины считают себя более высшим существом, нежели женщина. Это везде так. И мы бизге азыр ориентир болуп атат скандинавский өлкөлөр. Тура 50% түстү квота жок эле. Алардын ан сезими башкача. Ошол саясий партиялар өзүнүн ичине квота киргизген да, ичине квота киргизип туруп, ичиндеги гендердик саясатты өткөрөт. А биз болсо, биздин саясат партияларды көрдүңүз, билесиз кандай иштеп атат. Жалаң ошо шайлоо кезинде эле иштеп башташат. Бизде бир атайын ушул гендер маселесине каршы, бул гендердин ичинде феминизм агымына да каршы атайын бир күч иштеп аткандай сезим калтырат да, себеби бул маселени түп тамырынан бери түшүнүп түшүнбөй эле, анан кийин ой булар деген ЛГБТлар, булар деген гейропа, булар деген башка деп мындай дароо маселени башка нукка буруп, элдин дагы баягы душман кылып коет да ушул агымдар. Тура. Биздин коом ошого азыр аябай даяр да, даяр. ЛГБТ дегенде эле ошо бул жаман феминисттер чыгат деп эле айтышат да. Бирок ошол түшүнүктүү жумуштарды өткөрүш керек да элдин арасында. Жакшы мисалдарды келтириш керек. Эми биздин кыздарды ошо чыгыш баалоолуктар өлтүргөн жок. Биздин кыздарды биздин эле балдар өлтүрүп атат. Тура, биздин эле балдар. Ошо бир президент айтпады беле, болгон президент айтпады беле, канча мечет жакшы көп болсо, ушунча имандуу балдарыбыз болот. Мектепке караганда мечеттер көбүрөөк болсо деп. Анан бирок азыр көрүп атабыз, иман жок. Зордук зомбулук көбөйүп атат. Былтыркы жылда 65%га көтөрүлдү зордук зомбулук. Бул жылда канчага көтөрүлдү санаган жокпуз. Бирок көрүп атпайсызбы? Ала качуу дагы эле бар. Ала качуу бар. Эми Айзада бурулай, мына байкушта тиги кеминдеги байкуш 11 класстагы аттестатка баратып. Аны мына зордуктап өлтүрүп салды. Кана биздин эркектер чыгып
ошону айткан, мындай манифестация, протест кылып, жок ошолорду колдоп туугандары соттон чыгарып алабыз, жок ал имандуу деп чыгышат. Жок, бар. Мисалы үчүн мен Айзада кайтыш болгондо могул МВДнын имараттын астына бардым элем. Митингкечи жашынакай кылып жазып алышты го өзүнүн имаратын. Анан ошо митингде турсак, кайра эле бирөөлөр келип кыйкырып бизге, силер ушул ЛГБТсыңар, силер деген эмне дейт, Европанын акчасын иштеп атасыңар, Американын акчасын деп. Ушундай туура эмес түшүнүк бар да биздин коомдо. И айтып атышпайбы, мына биздин балдар имандуу, 5 мал намаз окуйт, ал андай кылмак эмес деп. Как кылмак эмес? Өлтүрүп салды. Ошол эле аялдар, апалары чыгып атат. Ошо баланын апасы чыгып туруп, туугандары айтып атышат. Бул жалаң эле ошо маалымат, анан мыйзамдардын так аткарылышы керек. Аткарылбай атпайбы мыйзамдарды? Ага акча жок деп чыгышат. Акча жок болсо, эч ким аны карабайт. Канча инструкция чыгарса да, канча положение чыгарса да, эчтеке болбойт. Туура айтасыз. Анан муну жана кайбир учурда бир салтка байлап, антип бир туура эмес эмелерди айтат го. Мен ушуну дайыма айтып келем. Туугандар, өңгөн айтсаңар да кыргыздын салтында кызды ушунча сыйлашкан. Кыздын 40 чачы улуу деп туруп, керек болсо боз үйгө киргенде дагы оң тарап, сол тарап кылып туруп, туп-туура эркектикке кыздыкы деп бөлүнгөн. Кыргыздар кыздарды, айымдарды эч качан баскырлаган эмес, эч качан тарыхында. Туура айтасыз. Кийинен келген көрүнүш болду. Мына менин апам айтып берет, мисалы үчүн Советтер Союзунда чоңойгон инсан. Жигит менен кыз шаарда кетип барса Фрунзенин көчөсүнөн. Тетияктан жоонтоп бир бандиттер келатып, бул жигити мен урушам деп, бирок жанында бийкеч турганын көрүп, ошол кызды сыйлап, кыздын көзүнчө мушташчу эмес депчи. Мунун баардыгы ошол биздин агаларыбыз, аталарыбыз, ата-бабаларыбыз кызды сыйлагандыгынын өрнөгү да. Туура айтасыз. Биздин мамлекет бир нече аракет кылып атат. Стратегия, азыр мына 40-жылга чейин стратегия алынып атат гендер боюнча. Анан ошол стратегиянын алдында улуттук план. Ошол пландын ичинде бир нече иш-чаралар бар. Бирок ошол иш-чараларга акча керек, каражат керек. Каражат көп бөлүнбөйт, билесиз. Мындай бул приоритет эмес да биздин мамлекет үчүн. Бизде институционалдык орган аябай кичинекей. Болгону бир отдел Министерство социального развитияда болчу, эми Министерство здравоохраненияга өтүштү. Анан 3 киши, 4 киши эмне кыла алат? Кандай байланыштарды түзөт? Эч убакта жергиликтүү деңгээл менен байланыштары жок. Көбүнчө. Анан алар как раз таки НПО эмне жазаса, ошону пландарына жазып туруп беришет да, аткарылды деп. Көбүнчө айтпайм бүт жерде жок, андай эмес. Конечно, кээ бир жерлерде аткарылып атат, бирок ошо именно НПОнун аракети менен жазалып атат көбү. Азыр дагы бир айтайын, Гамсумо билесиңер да? Государственное агентство по делам местного самоуправления. Ошолор азыр окуу өткөрө албай атат депутаттарга. Анан бизге кайрылды. Сиз болсо ошо бизге бир окуу өткөрүп берсеңиз, бизден ошо кишилерди чакырабыз, ар бир райондон кишилерди. Сиз болсо каражатты таап бериңиз. И, пожалуйста, гендер маселесин да киргизсеңер деле болот. Анан биз өзүбүздүн да темабызды киргизсек деп ойлоп атабыз дейт да. Эми кантип иштеш керек бул мамлекетте, каражат жок болсо. Жергиликтүү депутаттар, мына төрагалар баары сурап атышат. Регламент боюнча керек окуу аларга. ПСР деген бар, билесиңер, программа социально-экономического развития села. Аны окутуш керек, аны туура түзүш керек, киргизиш керек, аткарыш керек, бирок эч ким окутпайт. Бирок акчадан мурун талим менен тарбия керек. Тарбия керек. Азыр бир өсүп келаткан балага дагы, кызга дагы ошол гендер маселесин, кыздын улуулугун, айымдын улуулугун, эненин касиетин түшүндүрүп салып койсок,
бул эч качан аялга да кол көтөрбөйт, эч качан зордук зомбулукка дагы жол бербейт, себеби ал бирөөнүн бир тууганы, бирөөнүн карындашы, эжеси, энеси экенин билип туруп. Туура айтасыз, бул деген детский садтан кириш керек. Детский сад, мектеп, институт ошондо. А бизде бир мисал бар, сексуальное здоровье и репродуктивное здоровье деген бар да. Ошол боюнча бир сабак школго киргизип, анан бир учебник чыгарылганда, ошол кандай каршы чыкты элдер, кандай каршы. Ошол уят деп. Криминалдуу аборт кылганга уят эмес. Биздин эрте күйөөгө чыкканга уят эмес. Москвадан былтыр эле 36 баланы дом малютакка алып келишти. Мына Биздин мигрант кыздарыбыз ошо жерден кош бойлуу болуп калышып, турмушта эмес. Мунун бардыгы эмнеден кабар берет? Мунун бардыгы ошол тарапта билими аздыгынан кабар берет. тупа туура айтасыз. Тупа туура. Ошо тарбияны бериш керек. Ошол маселени аялдардан башка эч ким чыгарбайт, ошо эркектер деле чыгарбайт. Бул болбойт, уят деп. Бирок кыздын, ошо айымдын ден соолугу кимге керек? Үй бүлөсүнө керек да, өзүнө керек, үй бүлөсүнө керек. Айымдын деле, өспүрүм балдардын деле азыр жанагындай оорулар, венерический оорулар көбөйүп кетти. Муну жашырып эмне? Жашырбаш керек, аны чыгарыш керек. Арасында бул оорулар көбөйүп кетти, мисалы үчүн. Мунун баарын айтышыбыз керек. Мунун баарын айтып чыгарыш керек дагы. Табият деген табиятта. Муну жашырып. Көп жылдан бери биз биринчи орунду ээлегенбиз по материнской смертности. Туура. Бул себептери көп да. И бир себеп ошо сексуалдык тарбия жок, репродуктивдик тарбия жок. Бизде жакшы НПО иштейт ошо багытта. Бирок аларга деле аябай поддержка керек. Мамлекет бизге мисалы үчүн эч кандай поддержка бербейт. Биз өзүбүз эле иштеп атабыз, өзүбүз каражатты таап атабыз. Бирок ойлоп атам, элдерге, коомго жакшы эле пайданы алып келип атабыз. Жакшы, шүгүр. Азыр жана 38%га келгенибиз керек болсо Борбор Азияда биринчилерден болуп, балким мындай башка жол менен болсо дагы, бирок биринчи президент айым дагы бизден чыккан дагысы. Бул дагы башкаларга бир жол ачты деген үмүтүбүз илгери. Буюрса бул маселе дагы көтөрүлө берет деп эсептейм. Сизге чоң рахмат, студиябызга келип, өзүңүздүн пикирлериңиздер менен бөлүшүп, мындай маанилүү көйгөйдү талкуулап кеткениңиз үчүн. Айтып атканыбыз бул өзү жакшы нерсе. Рахмат. Башка коңшу мамлекеттер бул маселени жашырып деле кое беришет. Жоктой болупчу. Биздики шүгүр. Ошон үчүн Бермен Стакеева гендер маселеси боюнча эксперт 3 күндүн кечинин мейманы болду. Студиябызга келип туруңуз. Эшик сиз үчүн дайыма ачык. Рахмат. Биз улантабыз. Учурда билүүгө тырышчуулук менен эч кимди таң калтыра албайсың. Жетиштүү күч аракет жумшасак, бир күнү пирамидаларга барып, өсүмдүктөрдүн жаңы түрлөрүн таап, ал тургай айга учуп кетебиз деп ойлойбуз. Бирок 18-19 кылымдарда аялдар дүйнөнү терезеден гана карап отура алышкан. Викториан доорундагы аялдын жашоосу негизинен үй жумуштары жана ушак айыңдар менен коштолгон. Бирок алар экзотикалык саякат жөнүндө китептерди ач көздүк менен окушаар менен алардын көпчүлүгү өз шаарларын таштап кетишкен эмес. Бирок бул аялдардын арасында алардын артыкчылыгы, туруктуулугу жана кээжирлиги менен элестетилбеген жерлерге сапар тарткандар болгон. 1860-жылы Мариана Норт, ышкыбыз ботаник, Америкага бир гана сунушкат, мольберт жана гүлдөргө болгон сүйүү менен келген. Андан кийин ал Ямайкага, Перуга, Японияга, Индияга жана Австралияга барган. Чындыгында ал Антарктидадан башка бардык континенттерди кыдырып, жаңы гүлдөрдү издеп сүрөт тартып жүргөн. Мен тарта ала турган нерселердин көптүгүнө таң калдым. Адырлар укмуштай көгүш менен капталган. Көлөкөлөр жуурулушуп, бири-бирине дал келген. Мен буга чейин түстөрдүн мындай топологун көрө элек болчумун деп айткан. Учактар жана унаалар жок болуп, бардык жолдор асфальтталып элек мезгилде түндүктө каалаган гүлдөргө жетүү үчүн эшектерди минип, тоолордон ашып, саздарды ашып өтүшчү. Мунун баары ошол мезгилдеги узун көйнөк менен. Ал кездеги фото тартуу али талапка жооп бере элек болгондуктан, Мариананын сүрөттөрү Европанын бардык ботаниктерине биринчи жолу экзотикалык өсүмдүктөрдү
Мисалы Борнео аралынын Кувшиночнигин, Африканын Книфониясын көрүүгө мүмкүнчүлүк берди. Мариана Жапай жаратылышта аларды сүрөттөгөн биринчи европалык болгон. Ошол эле учурда мисс Мэри Кингсли Лондонда жашаган саякатчы дарыгердин сүйүктүү кызы. Анын атасынын Африкада жергиликтүү каада салттар жөнүндө айткандарын угууну жакшы көргөн. Мэринин атасы Африка жөнүндө китеп жазган, бирок аягына чыкпай каза болгон. Кингсли бул китепти ал үчүн бүтүрүп бериш керек деп чечти. Аны биле алып, атасынын досу аны тропикалык ысытма менен коркутуп, саякаттоодон баш тарттырганга аракет кылган. Бирок 1896-жылы ал азыркы Сьерра-Леоне аймагына 2 чемодан жана которуу үчүн китеп менен келген. Джунглини изилдеп, алгач мифтик деп эсептелген жаныбарды горилла бар экендигин тастыктады. Ал ошондой эле крокодилдер менен согушуп, торнадонун эпицентринде болуп, ал тургай Аноэга барчу жолду тосуп жаткан бегемотту кол чатыр менен кытылаган. Бир жолу тикенек менен тешикке кулап, ал калың юбкасынын жардамы менен гана куткарылган. Жакшы туура бышырылган жылан бул жерден табылуучу эң жакшы тамак деп айткан. Чыныгы козголоң жөнүндө сөз болгондо, саякатчы аял Александра Дэвид Нилдей эр жүрөк эч ким болгон эмес. Александра Францияда жашап, чыгыш динин изилдеген. Ал учурдагы Париждеги эркек илимпоздордун алдында өзүн далилдегиси келген. Аларды жеңүү үчүн бирден бир жолу Тибет тоолорундагы легендарлуу Лхаса шаарына баруу деп чечти. Элдер мен эмне жөнүндө айтып жатканыма ишенип калышат. Анткени мен ушул чөйрөдө жашадым жана бардыгын өз көзүм менен көрдүм деп ойлогон. Ал Индиянын чек арасына келгенде ага кирүүгө тыюу салынган. Ошондо тибеттик эркекке кийинип, ал катаал Гималайдан өтүп, Лхасанын өзүнө жетип, кийин ал жерден камакка алынган. Ал сапар канчалык кыйын болсо, окуя ошончолук кызыктуу болорун билген. Ал Тибет дини жөнүндө көптөгөн китептерди жазган. Ал китептер ошол кездеги Парижди таң калтырган жана бүгүнкү күндө да чоң мааниге ээ. Ушул жана башка көптөгөн эр жүрөк аялдар бир адамдын ачылыштарга болгон каалоо дүйнөлүк илимдин өнүгүшүнө таасир этет жана бардык кыялдар орундалат деген ойго дагы таасир этерин далилдөө үчүн бүт дүйнөнү кыдырышты. Балким алар так ошол мезгилдеги коомго туура келбегендиктен башка өлкөлөрдүн өзгөчөлүктөрүн жана түстөрүн билүү жана түшүнүү үчүн кызыгуу күчүн колдонушту. Бирок саякаттоо алар үчүн чет мамлекеттердин жолдорун гана эмес, өздөрүн кызыктырган нерсе, өзүн өзү түшүнүү сезимин ачты. Биз бүгүн Кыргызстандагы кыргыз саясатындагы айымдардын орду, алардын саны тууралуу сөз кылып атабыз. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Айнуру Алтыбаева студиябыздын мейманы. Кутмандуу кечиңиз менен кош келдиңиз. Чоң рахмат убакытта бизге келгениңиз үчүн. Бирок Айнур Тошиевна, буга чейин сиз менен көп жолу жолуктук элек. Ушул маселе боюнча, башка маселелер боюнча, өткөн чакырылышта, бул чакырылышта. Бирок азыр кайра бир чоң коркунучтун алдында турабыз биз. Биз дегенибиз гендер маселеси жана айымдардын саясатка аралашуусу. Бул айтканым жаңы конституцияда кабыл алынган нормалар, анан кийин ушул Жогорку Кеңешке шайланып келүү процедурасы жана бир мандаттуу тизмелер. Мындан улам биз айымдардын санын жоготуп албайбызбы Жогорку Кеңештеги? Туура. Эркинбек мырза, мен сизге биринчи иреттен чоң ыраазычылыкты билдирем. Чындыгында 5-чи чакырылышта биз көп социалдык маселелерди көтөрүп чыкканбыз. Сиз да ошо колдоо иретинде мыкты журналист катары чындыгында көп мындай талкуулаганбыз. А жерде биз эми 10-жылы, андан мурда 2007 жылы тилекке каршы андан мурда парламент одномандатный округтар менен түзүлүп, жалаң эле эсиңизде барбы, бүт эле депутат мырзалар отуруп калгандан кийин биз тагайтан Кыргызстанда эң күчтүү, мыкты айымдар ушул маселени көтөрүп, ушул Жогорку Кеңеште ушул референдумдан кийин шайлоо кодексте жаңы ченимдер пайда болгондон кийин биз да ошо квота боюнча келгенбиз.
2010 жылы ошондо бир топ социалдык багыттагы маселелерди көтөргөнбүз. Эми чындыгында аялдардын жогорку кеңеште биздин табиятыбыз ошондой экен. Биз биринчи иретте ушул балдардын маселесин, аялдардын үй бүлө институту маселесин көп көтөргөнбүз. Ошондо сиз туура айтып атасыз, абдан көп мыйзамдарды биз ала качуу боюнча, неке боюнча талкуулаганбыз. Ал мыйзамдар өттү, иштеп атышат. Ал эми азыр ситуация мондай. Быйыл 2021 жылы 11 апрелде жаңы баш мыйзамыбыздын редакциясы референдумдан колдоого алынды. Ошон үчүн бул жаңы баш мыйзамыбыздын негизинен мамлекет башкаруу система өзгөрдү. Анын ичинде дагы ушул жогорку кеңештеги баягы шайлоо эрежелери өзгөрөт. Ошондуктан биз азыр ушул биздин мыйзам долбоору, айткан себеби президенттин жарлыгы менен жумушчу топ түзүлгөн. Жаңы конституциядан алынгандан кийин жаңы жумушчу топ биз бир топ башка мамлекеттерден дагы өзүбүздүн тарыхыбызда болгон шайлоо кезиндеги системаларды карап чыгып, азыр жумушчу топ биз өзүбүздүн сунуштарыбызды президентке бергенбиз. Президенттен жогорку кеңешке азыр жаңы мыйзам долбоору келди. Конституциялык мыйзам. Бул мыйзамдын аталышы Кыргыз Республикасынын президенти шайлоо жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам. А жерде уже баягы система, эми ал системаны смешанный деп айтсак да болот, же параллельная система деп айтсак болот. Жарымысы, не жарымысы 35 мандат бул баягы одномандатный округтарда, 55 бул партиялык система менен келе турган депутаттар. Да, эми башынан айтып коеюн, биз ошол группада, ошол межведомственный группада иштеп атканда, чындыгында биз аябай баарына, биз биринчи эл аралык системаларды уктук, мыкты адистер, мыкты эксперттер бизге ар мамлекетте кандай системалар бар, шайлоо системалар, аны тааныштырды. Биз эске алган бир ченемди баарына эске салдык. Жогорку кеңештин 3-чү чакырылышта одномандатный округтар менен, мен айтып кеткендей, 2005 жылы бир да депутат айым жок болчу, а жогорку кеңеш эң биринчи функция, ар бир депутаттын биринчи функциясы бул өкүлчүлүк функция. То есть Кыргызстанда 53% айымдар түзсө, аялдар түзсө, алардын өкүлдөрү болуш керекпи? Раз это өкүлчүлүк функция. Тилекке каршы 3-чү чакырылыштан да болбой калды. И азыркы одномандатная система сунушталган одномандатная система, бул биз мынтип айтып коебуз, недружелюбная система к женщинам и молодежи. Анткени округтар түзүлөт. 35 округ түзүлгөндө 100 миңден, плюс-минус 15% менен да жазылып калды мыйзамда. Только капчыктуу жигиттер чыга турган мүмкүнчүлүк бар. Калганы 55 мандат. Бунун ичинде эми бул азыр мыйзамда ар бир 3-чү позиция аялдар үчүн деп жазылды. Жаштар үчүн ар бир 25 санда 3 адамдан кем эмес жаштар болсун деп. Там 3 кем эмес деген, айрым партиялар бул партиянын лидерлеринин саясий эрки менен балким 5-өнү коет, балким 10-ду коет. Эми кем эмес деп 3 деп жаздык. Бул молодежный жана женский квоты деп эсептелет. Бирок мен айтып кеткендей, жалпы бул 3-чү позицияда вроде бекемде болду да, мындай көбөйтүү болду, бирок баягы 35 мандат одномандатный, а жерден айымдардын, аялдардын келиши аябай оор болот экен. Ошондо бир 15-17 аял келсе, ошону 90-го болгондо бул 30% эмес. А бул 30% бул эл аралык ченем, эл аралык. Анткени көптөгөн эл аралык изилдөөнүн негизин чечим алган жерде,
ну допустим жогорку кеңеште, гор кеңеште, айылдык кеңештерде, башка министрликтерде, өкмөттө 10% болсо, аялдар болсо, көптөгөн ошо аялдардын маселесин көтөрүлөт экен. 20% болсо балдардын, иши кылып 30% болсо уже үй бүлөнүн, андан кийин башка коомдогу социалдык маселелерди көтөрүлөт экен. Ошон үчүн биз 30% биз үчүн мындай бир как маячок, да. Азыркы мыйзам долбоор ушундай. А бирок эмне себептен бул мыйзам долбооруна макул болуп атасыздар? Себеби өзүңүз айтып аткандай маячок деп атабыз. Мен мына эсептеп чыктым. Эгер ар бир үчүнчүсү айым болгондо, ошондо 33-чүсү 36, 39, 42 жана башкалары болуп 45, 48 болот экен. 54-чү списоктогу айым болот экен, эгер баарын идеалдуу деп карай турган болсок. 17 айым жана 55% менен өтөт экен. 17% деген бул 90дун болгону 20%. Ооба. Анан бирок азыркы учур көрсөтүп аткандай, ал 17-нин арасынан да кемип калып, бир 16, 15, 14кө түшүп калышы мүмкүн да. Бул өтө аз. Эмне себептен ар бир экинчиси деп анда сунуштаган жоксуңар? 30% сактап калыш үчүн. Ошол ар бир экинчиси болгондо анда 27 болуп, туура 30% болмок экен. Эми ачыгын айтайын, биз ал межведомственный комиссияда, мисалы үчүн жогорку кеңештен 4 депутат, андан кийин бош БШКнын өкүлдөрү, андан кийин эл аралык эксперттер, андан кийин мамлекеттик органы Министерство юстицияда мисалы үчүн өкүлдөрү кирдик. Биз чоң такая рабочая группа түзүлгөн. А жерде биз мыйзам долбоорун жазган жокпуз. Биз системаларды сунуштадык. Мисалы үчүн биз мондай системаны колдодук. Баш мыйзамыбызда жазылган жок. Какая система? Баш мыйзамыбызда болгону 90 мандат деп жазылды. 120 мандаттан 90 мандатка саны. Калганы конституциялык мыйзам менен бекитилип Да, коюлган. биз ошондо мынтип айттык. Келгиле ошону толук эле партиялык пропорциональная система жасайлык, андан кийин преференциальное голосование деген. То есть шайлоочу кабинкага киргенде биринчи галочкасын, партиясын, да, идеологиясын, программасын билип, партияны тандайт. Анын ичинде ошо партиянын ичинде дагы бир өзүнө жакын мындай сапатын баалап, дагы бир ошол кандидатка преференциальное голосование деп ушуну киргизгенбиз. Тилекке каршы чынында бул мыйзам долбоор азыркы мен айткандай дизайн менен келди. Мен ойлойм, мыйзам долбоору дагы жогорку кеңештен өтөт. Ойлойм да талкуулар болот. Балким кандайдыр бир өзгөрүүлөр болобу. Сиз өзүңүз айым депутат катары ушул келген мыйзам долбоорун колдойсузбу, колдобойсузбу? Эгер мына шайлоо азыр 5 мүнөттөн болот десе. Мен сунуш берем. Өзү билесиз да, процедура боюнча мыйзам өтүп атканда мыйзам долбоору экинчи окууда ар бир депутат укуктуу өзүнүн сунуштарын берип. Мен 3-чү позицияда эмес, 2-чи позицияга да өзгөртөт элем. Жанагы айткандай. Да. Ошондо көбүрөөк келет эле сан. Бу 35 мандат по мажоритарной системе боюнча мындай да деп коер элек алар. Там какие местные царьки придут, те придут. Да, это для капчыгы чоң жигиттерге. Да. Бирок ал жерде мына биз ошондо мен дагы бир жолу айтып коеюн. Эл аралык эксперттер кайра биз ошо менен чындыгында где-то макул болдум. Мына мен иштегенимде көп мага ар кандай райондон өкүлдөр, аялдар кайрылып, ой, биздин райондон депутат жок, жогорку кеңешке, сиз бизге депутат болуп келип бербейсизби? Биз өзүбүз көйгөйүбүздү айтат элек депчи. Анан барат элем. Барсам, чындыгында ал райондон жогорку кеңеште представитель жок. Бирок алар көтөргөн маселе бул ошо жергиликтүү кеңештеги депутаттар чече турган маселе. Болгону 1-2 там маселе мен ушул макул жогорку кеңештин деңгээлинде көтөрүп берейинчи деп чечкенбиз. Ошон үчүн биздин азыркы 6-чы чакырылышта, 5-чи чакырылышта көбүрөөк жергиликтүү кеңештерге басым жасадык. Мына биздин азыркы
финансылык системадагы мондай системасы мондай. Бизде Кыргызстанда азыр 2 тепкечтүү бюджет. Биринчи бюджет бул жогорку кеңештин каралат, республиканский бюджет. Ал эми местный бюджет бул шаардык жана айылдык кеңештерде. Ошон үчүн биз форумдун алкагында мен аял киши депутат катары биз көбүрөөк ушул шаардык жана айылдык кеңештерге көбүрөөк аялдар келсин. Анткени аялдар биз мыйзамда, биз баш мыйзамыбызда биз айтып атабыз, биз социалдык багыттагы мамлекет. Биз ошон үчүн азыр сизде маалыматыңыз бар, акыркы шайлоодон кийин мурда 8% болсо, жалпы айрым шаардык айылдык кеңештерде бир да депутат аял жок болчу, азыр 38-39% жеттик. То есть жергиликтүү айылдык бюджетти карап атканда аялдардын уже голос женщины депутата будет слышен. Бирок ал ошо айылдын локалдуу маселелери боюнча эле калып кала берет да. Мамлекеттин негизги багытын өзгөрткөн жакшы карайбызбы, жаман карайбызбы, баары деле сиз иштеп аткан жогорку кеңеш да. Бизге жогорку кеңеште дагы ошол 38% керек болуп атпайбы? Эми мен айтып атпаймынбы, сиз айтып атпайсызбы? Мына бүгүн эртең азыр шайлоо болуп калса, мен ошол ченемди өзгөртөт элем. Анан кийин мындай бул эмени өкүлчүлүк функциябызды дагы кеңирээк болсун деп, балким ошо 35 мандат, балким бул мыйзам долбоордун инициатору азыр президент болуп атат, балким из этих соображений ошол ченем киргизилди. Ошондо мен сунушум ар бир экинчи позицияда, үчүнчү позицияда аял киши талапкердин көрсөтөт элем. Бул менимче көбүрөөк дагы еще партиялардын саясий эрки болуш керек. Лидер партия ошону баягы партиялык тизмени съездке алып чыкканда сөзсүз ошону белгилеп көбүрөөк аялдарды койсо, менимче ушул партия колдоп алат эле. Практика андай болгон жок. Биз керек болсо эми жашырып ар бир партия үнөмдөө максатында, себеби баягы золотая десятка деген бул акчалуулар да. Анан кийин акчаны көбүрөөк топтоо максатында 4-чү жерге, 4-чү позицияга айымды да коет. Ал айым сөзсүз түрдө башка улуттан болсо, жашы дагы жашыраак болсо 3 квотаны бир бекитип туруп анан берип салып атат. Эми муну жашырып биздин жарнамабыз бар экен, кайра кайтып келебиз. Кечтин кезекчиси Эркин Рыскулбеков. Айнур Алтыбаева, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, бүгүн студиябыздын мейманы. Айнур Тойчиевна, эми сиз 2 чакырылышта иштеп калдыңыз. Ошо акыркы чакырылышта айымдардын, депутат айымдардын форуму деген дагы бир бирикме бар. Деги эле мындай чын ачык айкын айта турган болсок, депутат айымдардын ишинин сапатын канчалык деңгээлде баалайт элеңиз? 5%-тан 5 деген баадан канча коет элеңиз? Баарын топтоп айтканда. Бул жогорку кеңештеги аялдардын форуму, депутат аялдардын форуму. Бул мыкты аянча биз үчүн деп айтам, аялдар депутаттары үчүн. Анткени башынан айткан 5-чи чакырылышта апрель 2011 жылы биз анда жогорку кеңеште 5 фракция болчу. Биз чечтик. Келгиле аялдар, азыр 5 фракциянын, 5 саясий партиянын идеологиясы, да, программасы ар кандай, да? Кто-то социалист, кто-то правый, кто-то левый дегендей. Бирок биз азыр биригелик, биз аспыз. Ошондо дагы болгону биз 30%га жетпеген, да. Хоть и ошондо мыйзамда айтылган ар бир 4-чү аял киши, бирок баягы тизмени тизип атканда, бирок мандатты алганда көбү баягы чыгарып беришкен бир айрым лидер партияларчы. Ошон үчүн биз азчылыкпыз, келгиле биригейлик деп, ошон үчүн биз 5-чи чакырылышта ушундай форум аялдар, депутат аялдардын форумун түзгөнбүз. Бул бизге кандай мыкты аянча дегеним, биз ошол аянчада бири-бирибиз менен кандайдыр бир биз аракеттерибизди консолидация кылып, да, аракеттерибизди бири-бирибизди колдоп, мисалы үчүн даже мыйзам долбоору болгондо же баягы өкмөт
жаңы структурасы, жаңы составы келгенде ошондо айымдарды колдоо иретинде биригип көп мыйзамдарды чындыгында чогуу мындай жазып даярдаганбыз. Азыр дагы, мисалы үчүн, мына акыркы заседанияда биз тилекке каршы Воен Антоновдагы болгон окуялардан кийин биз ушул маселени көтөрүп, баягы комиссия түзүп, ушул маселелерди иштеп атабыз. То есть бул бизге керектүү аянтча биз ошол жерде биригебиз. Биз ошол жерде кандайдыр бир саясатка карабастан биздин мындай көз караштарыбыз бир болгон үчүн аракет кылабыз. Ишмердүүлүгүнө кандай баа бересиз? 5. 5тен 5 бардыгына. 5 бардыгына. Бардыгына 5 берем. Анткени чындыгында биз келгенде биздин деңгээлибиз ар кандай, туурабы? Ар кандай деңгээл. Бирок бул жерде мен аракетти башына коет элем. Аракет болду. Балким айрымдарга билим жетишпеди, же бир түшүнүктөр башка, бир мындай кругозор башка. Бирок аракет болду. Айнур Тойчина, бул 5 дегениңиз баягы женская солидарность менен консолидация дегениңизден уламга чыгып келип атат дейм го. А мейли ошондой боло берсин. Мейли боло берсин. А бирок ошол эле квоталарга каршы чыккан айым депутаттар болгон. Ошол айымдарды кайра дискриминацияга дуушар кылган айым өстөрү болгон. Аларга түшүндүргөнгө аракет кылдык. Чындыгында аларга түшүндүрүп, балким алар, мен айтып атпаймынбы, башында мыйзамды алып келгенде каршы болуп, мындай критика кылып, бирок биз түшүндүргөнгө аракет кылдык. Мейли, кийин алар аракет кылып, кийин даже депутат болуп иштебей калганда, мен ойлойм, мындай көз караштары өзгөрөт деп ойлойм. Акыркы учур мен аябай ойлонтту, себеби бул жалгыз гана мындай мыкты депутат айым катары эмес, мен инсан катары да тааныйм, мындай жакшы курбум десем да болот. Бул Айсулу Турузбековна жана болуп кеткен окуя, анан ушул депутаттардын форум женщин депутатов деп консолидация деп атпайлыкпы? Ошол сиздердин бир ушул мырза депутатка каршы же бир жолдомоңор болду, же бир жообуңар болду? Вы как-то отреагировали на этот случай? Биринчи, Айсулу Мамашева мыкты депутат деп айткым келет. Это и можете расценивать как солидарность женская, а можете расценивать как объективная оценка. Анткени бул депутат айым. Бул өтө объективдүү баа, мен айтып атпайм, мыкты депутат. Мыйзамдарды, акыркы мыйзамы алимент жөнүндө айткым келет. Экинчи бул айым 6-чы чакырылышта 2 жашнакай балалуу болду. Мен ойлойм, бул тараптан, бул биздин, бул чоң демографиялык маселе да Кыргызстанда. Ошого дагы бул жакшы прецедент болду. Жогорку кеңеште туруп, декретке кетип, кайра келип, бул сонун. Азамат. Эми баягы сиздин сурооңузга жооп берейин. Мен сураштырдым. Оказывается, бул жерде эч кандай бир айым депутат менен, мырза депутат менен мындай тирешүү болгон жок. Бул жерде фракциянын ичинде саясий ар кандай көз караш болчу, ошол эки топтун арасындагы эле мындай чыр деп айткым келет. А бирок бул аял депутат катары ана мындай эч кандай оскорбление болгон жок. Мен түшүндүрмө алдым. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде кандайдыр бир саясий маселе бар. Эми кайра квоталарга айтып келе турган болсок, саясат деген бул жалгыз гана жогорку кеңеш жана АГУ эмес да. Бул министрликтер, бул агенттиктер, ведомстволор, мамлекеттик, улуттук деңгээлде карай турган болсок. Анан социалдык өнүктүрүү министрлигинин ошол кездеги социалдык өнүктүрүү министрлигинин жакшы бир долбоору бар эле. Эгер министр мырза болсо, анын бир орун басары сөзсүз түрдө айым болуш керек деген бир квоталарда киргизип атканда аткаруу бийлигине. Ушул мыйзам долбоорго көз карашыңыз кандай, муну кабыл алыш керекпи? Өзү Кыргызстанда дагы бир бизде жакшы мыйзамдар бар, аткарылышы маселеси бар да. Бизде мыйзамдардын баары эле аткарылышы маселеси бар. Жакшы мыйзам называется о государственных гарантиях равных прав и возможностей мужчин и женщин деген. Ошол мыйзамдын негизинде баягы өкмөттө болобу же бир мамлекеттик органда 30%ден кем эмес
и не более 70% лица одного пола деп айтылат. Ошон үчүн бул мыйзам ошол министрликтерде, да, министрликтерде статкачылар ошо мыйзамды аткарыш керек да. Баягы набор болуп атканда, кадровый маселеси чечип атканда ошол маселе каралыш керек. Биз мисалы үчүн баягы саясатчы катары мыйзамдарды жазганбыз. Мына борбордук шайлоо комиссияда 30%дан кем эмес аялдар болсун. Эсептөө палатасында 30%дан кем эмес болсун аялдар. Андан кийин баягы сот тандоо кеңешмеде деп жазып койгонбуз. Министрликтердин ичинде, өкмөттүн ичинде вот ушул мыйзам иштеш керек о государственных гарантиях равных прав и возможностей. Жок, бул мыйзамдын өзөгү мындай эле жетекчиликте заместитель министра, орун басары министрдин сөзсүз түрдө гендердик башка болуш керек депчи. Эгер министр мырза болсо, анын орун басарларынын бирөөсү сөзсүз түрдө айым болсун. Эгер министр айым болсо, анда орун басарларынын бирөөсү сөзсүз түрдө мырза болсун деген. Бул совет доорунан келаткан мыйзам. Бул ар бир райондо, ар бир областта, мисалы үчүн зам аким сөзсүз да бир орун басары аял киши болчу. Губернаторлордун да замдары сөзсүз баягы аял киши болчу. Сиз айткандай министрликтерде да эки зам болсо бир сөзсүз лицо другого да, мындай аял киши, эркек киши болчу. Бул ошо совет доорунда келаткан. Эми азыр мен айткандай биздин мыйзамдарыбыз аксаганы, аткарылышы аксаганы бар. Бирок мен ойлойм биз бул жерде дагы көбүрөөк мен ойлойм ошол өкмөттүн башчысы да азыр руководитель кабинета министров болуп эсептелеби, ошо саясий эрки менен бүт ошо сиз айткандай ар бир гос органда ошону приведение в соответствие болуш керек да. Мен ойлойм ушундай болот. Мына жакында баягы акыркы өкмөт түзүлүп атканда биз маселени көтөрдүк, жогорку кеңештеги депутат айымдар. Мына мен ойлойм абдан маанилүү министрликтерди, Министерство юстиции, Министерство транспорта айымдар, руководители, министр айымдар. Ошон үчүн дагы эле бул маселени көтөрө беребиз. Азыр областтарда бир да губернатор жок, районун акими бир да айым жок. И замдар боюнча постоянно биз ошол маселени көтөрөбүз. Эми мен айткандай бир саясий эрк болуш керек. Ошо саясий эрк менен дагы мен ойлойм бул маселе кандайдыр бир кичине жылат деп. Өкмөттүн жетекчиси жөнүндө айтып калдыңыз. Ушул жетекчилик кызматтагы инсандардын кай бир риторикасы сизди гендер маселеси менен алектенип жүргөн адис катары чочутпайбы? Мен мисал келтирип берейин. Ушул 8 марттагы куттуктоо орус тилинде жазылган. Женщины, вы украшение нашей жизни деп. Мени бул риторика бир аз чочутту. Женщина не украшение нашей жизни. Это не какой-нибудь дополнительный элемент или какая-нибудь дополнительная декорация. Женщина – это и есть наша жизнь. Ушул сыяктуу риторикалар. Же болбосо могул жакында эле президенттик шайлоо болбодубу? Ошондо бир кандидат, экинчи айым кандидатка Клара Соронкулова айтып атат. Айымдардын орду үй бүлөдө. Силер бала багышыңар керек. Силер деген биздин генофондду улашыңар керек деп. Мындай жогорку трибунадан ушул айтылган риторика коркутпайбы сизди? Сиз азыр айткан акыркы сөзүңүзгө андай саясатчыга вообще колдоо болуш керек. Шайлоонун астында бир да добуш бербеш керек. Анткени чындыгында өзгөчөлүгү биздин Кыргызстаныбызда дагы аялдардын саясатта орду өзгөчө. Кечирип коем, дагы бир мен эстеп кеттим. Мен айрым кесиптештерим аялдар маршруткага отуруп атканда мен уялып шапкамды ылдый басып алам деген сыяктуулар. Акыркы мен коллегам айткан, ал чындыгында башка мааниде айткан. Эми чындыкты айтайын. Жогорку кеңеште 6-чы чакырылышта бизде служебный машиналар жок. Ал киши, ал депутат, биздин коллегабыз ошо аялдарга служебный машина берилиш керек
бейли bizde мырзалардан, депутат мырзаларда служебный машина болбосо дагы, ошо депутат айымдарга берилиш керек деген мааниде сүйлөйм деп туура эмес сүйлөп алды. Чын айтайын. Айнур Тойчинанып, сен дасыққан саясатчысыз да. Болгондай айттым. Анан кийин дагы журналисттерге да түшүндүрүп бердик. Эми бу сиз айткан риторика боюнча чындыгында биз 8 мартты өзгөчө майрам дейбиз. Бирок бул гүлдөрдүн да сулуу айымдардын bir жылы bir günü айымдарды даназала турган күн эмес. Бул маңгызы концепциясы, 8 марттын концепциясы совсем бөлөк. Ошону эми түшүндүрүш керекпи, же маалыматы жок, түшүнүгү жок адамдар балким ушинтип сиз айткандай мындай кайрылышы мүмкүн. Бирок өкмөттө мен ойлойм бир азыркы мурунку премьер-министрлер, айрым кандай десем азыр мамлекеттик органдардын башчылары түшүнүгү бар. Анткени чындыгында бул дагы заслуга биздин күчтүү Кыргызстанда күчтүү аялдар кыймылы бар да. А жерде ичинде жөнөкөй эле аялдар, депутат айымдар, мыкты эксперттер, мыкты юристтер ошо квоталарды жазып берген, биз мыйзамга киргизген. Иши кылып күчтүү кыймыл бар. Биз да ошол маселени дагы наверное иштеш керек. И кылган ушу кыймылдын гендердик эксперттердин кылганы жыйынтыгы азыр мамлекеттик органдарга, мамлекеттик орган башчылары более мындай түшүнүгү бар бул маселе боюнча. Мен ойлойм, аны дагы ушу баягы алган чечимдерге таасири бар. Эгерде жаңы мыйзам боюнча айым өзүнүн квотасы менен келди да, жана 55%, мейли ар бир үчүнчүсү болсун. Кандайдыр бир себептер менен башка жумушка отурулуп кетеби, же өз иштегиси келбей калабы, кетип калса анын ордуна кайра айым келеби, же кезектегиси келиш керекпи? Эркинбек мырза, сонун бердиңиз. Как раз биздин ошол 6-чакырылышта, 5-чакырылышта биз ушу жогорку кеңеште эки мыйзам өттү. Жогорку кеңеш үчүн, шаардык кеңештер үчүн ушу сиз айткандай вакантный депутат айым мандатын тапшырып, вакантный мандат болуп калса, мурдагы мыйзам боюнча кийинки следующий по списку деп аталат эле, следующий по списку мужчина да. Ал мыйзамды биз жокко чыгарып, айым депутат айым мандатын тапшырса, ордуна аял киши келет. И жогорку кеңеште, и шаардык кеңештерге ушундай ченем киргизгенбиз. Эркек айым кетип, эркек депутат кетип калсачы, а следующий по списку айым турса, секиреби айымды? Жок. Ал мыйзамда так жазылган, эркек киши, аял киши кетсе, аял киши, эркек киши, эркек киши. Эркек кишинин ордуна эркек киши. Да. Эми бул ченемди чындыгында эми сизге айтайын, балким азыр мындай сүйлөп атканда мындай с гордостью мындай аябай сыймыктанып сүйлөп атабыз го. А бирок абдан оор болду ушул ченемдерди. Салгылашуу болду дедим. Аябай. Ошон үчүн биз баягы квоталарды киргизип атканда, шаардык кеңештерге биз 4-чү аял киши 4-чү позицияда турса, жогорку кеңеште, шаардыкта 3-чү деп аны киргиздик. Аны тоже противостояние аябай чоң болду. Анан кийин баягы женщина уходит, женщина приходит, аябай араң зорго киргизип, и мы согласились. Мейли айтышты да, ошо группада, рабочий группада мыйзамдардын үстүнө иштеп атканда, ладно, мы согласны, аял киши кетсе, аял киши келсин. Бирок мындай да болсун, эркек киши кетсе, эркек киши кетсин депчи. Андан кийин биз уже мейли макул, анда ушундай болсун. Биздин максатыбыз ошондой болчу, эптеп ошол квоталарды сактап калыш үчүн ушундай мыйзам болчу. Биз мындай кандай компромиссный вариант болду. Бирок азыр мына азыркы учурда уже аял киши мандатын тапшырса, мына ордуна аял киши келип атат, и вот эта квота сохранилась. Анан биз болбой эле биздин коомубуз мындай патриархалдык ой жүгүрткөн коом да. Тиги бюллетенге шайлагана барганда деле галочка коердун алдында экөөнүн тең фамилиясын билбесең, бирок бирөөнүн фамилиясынын артында А деген тамга турса, аял турбайбы, эркекке шайлап коймойбу бар да.
ошондойбу? Биздин ой жүгүртүүбүз патриархалдуу да. Бизде жанагы алтын баштуу, аялдан эркек баштуу, эр жакшы деп баялты илгертеден келаткан эмес. Ушул ой жүгүртүүнү, ушул элдин аң сезимин кантип өзгөртсөк болот? Ну, биринчи мен ойлойм, ар бир адам калыптанышы бул үй бүлөдөн башталат. Мен ойлойм, үй бүлөдө эненин, апанын, аял кишинин орду, да? Анан кийин көптөгөн биз так айтайын, биз ушу 5-6 чакырылышта көп мыйзам долбоорлорду баягы билим берүү багыттагы колдоп бердик да. Анткени бул дагы статистика, бул дагы изилдөөлөр. Эне билимдүү, сабаттуу болсо, балдары билимдүү, сабаттуу болот. Сиз айткандай баягы ой жүгүртүү, аң сезим так ошол эмеден. Ошон үчүн биз көбүрөөк аялдарды баягы билим системада, илим системада, азыр мына акыркы статистикада аспирантураларда кандидатский диссертация жазып аткан, докторский диссертациялар жазып аткан көбүрөөк кыздарыбыз, аялдарыбыз экен. Сүйүнтөт бул ушундай статистика. Мен биринчи ойлойм, ушу баягы окутуу, да? Ушу сиз айткан аң сезимди өзгөртүү. Анан кийин биз аялдар тоже баягы иштеген жерде, мисалы үчүн эми жогорку кеңеште дагы биз социалдык багыттагы эле мыйзамдарды чыгарбай, бүт тараптан, ар тараптан, мисалы үчүн мына жогорку кеңеште эң күчтүү, мисалы үчүн баягы не женский комитети деп коебуз, транспорт комитет, комитет по правопорядку Никитенко Наталья, да? Эми мен ойлойм, ондай күчтүү депутаттар өзүнүн иши менен, да, жазган мыйзамдары менен коомдо башка, да, бул аялдарга башка мындай пикир жаратат. Бул менин субъективдүү көз карашым, бирок Наталья Владимировна айтат эле барыңыз. Бирок мен Наталья Владимировнаны, жалгыз Никитенканы 15 эркек депутатка да алмаштырбайт болчумун. Мына сөздүн ачыгы. Рахмат, мен да бул өтө ушундай бир чанда кездешчү адис да. Да. Анан мен ойлойм, эми бул маселеде эми коом өзгөрөт. Коом өзгөрөт, биз чогуу өзгөрөбүз вместе, сообща. Биз ойлойм, ушул аялдар дагы өзүнүн иши менен дагы ошол пикирлерди өзгөртүшөт. Бирөө эсимде жок, кайсы кесиптешиңиз транспорт министрлигине дагы аял башкарабы деп бир риторикасын айтып мындай таң калтырды. Эмени курамын бекитип атканда дагы айтылды. А бирок мен мисалы үчүн колдойм, да? Мен колдойм. Анткени бул министрлик өзгөчө көп мындай коррупционный эмелер менен белгиленет да, все вот эти последние события, да, то замминистры, то начальник управления, то дагы статкачылары, мындай резонансный иштер боюнча ушул Минтранстан чыкты. Анан кийин аял киши, мен ойлойм, кандайдыр бир ушул бул жактан мындай тартип болот деп эсептейм. Ошон үчүн өкмөттүн курамын бекитип атканда, мисалы үчүн Минюстка дагы, Адилет министрлигинде и транспортта мен ушу аял кишилердин кандидатурасын колдодум. Кыргыз патент, грамотная. Прекрасная. Жакшы айтабы, жаман айтабы, бирок Шайлдабековадай өзүнүн ордун билген дагы чанда адистер. Эми Борбордук шайлоо комиссиянын төрайымы мыкты юрист. Да. А жерде шайлоодо баягы не знаешь, как поступить, поступи по закону. Ошон үчүн мен ойлойм, ошо Борбордук шайлоо комиссиянын төрайымы ошо мыйзамды бекем кармайт. Ошон үчүн мен ойлойм, кандайдыр бир бул маселеде бир иш жүргөндөй болот. Айнур Тожиевна, акыркы суроо. Но, наверное, больше такой откровенный вопрос. Точнее, я бы хотел бы от вас услышать откровение. Если вдруг случится так, что предложенная вами позиция не каждый третий, а каждый второй будет отклонена, и женщин-депутатов будут гораздо меньше, а следовательно, все те дела, которые были проведены за последние 10 лет, немножко отойдут назад, но это надо признавать.
Вы пожалеете, что вы голосовали за новую конституцию? Знаете, Вот как женщина, как Да. человек, который посвятил свою жизнь ну, этому вопросу. во-первых, если этот закон пройдет, или не пройдет не будет поддержано мое предложение, да, каждая вторая или каждая третья женщина, я буду еще уповать на политическую волю, да, саяси партияның лидерлерінің еркіне. Да? Это говорится о разнице. Можно поставить первую женщину, да? Первую женщину в партии, в партийном ряду, потом мужчину, и потом опять женщину. То есть еще есть вариант, мындайдагы бир мүмкүнчүлүк бар, ушу саясий партиянын ичиндеги саясий рядты аялдар менен көбүрөөк көрөбүз деп. Бирок ал деле акчада. Акча эми мен сизге айтып көрөйүнбү? Биз мисалы үчүн жогорку кеңешке мен акча менен келген жокмун. Бирок ушул саясий партиянын лидерлери да менимче биз жазган мыйзамдарды, биз көтөргөн маселелер боюнча, кумтор боюнча мисалы үчүн 5-чакырылышта мыкты мыйзамдар эме боюнча, декларациялар боюнча, кол өнөрчүлөр боюнча мен ойлойм партиянын лидерлери баалайт аялдарды. Керек партияга акчадан тышкары дагы билимдүү демилгечилер керек деп эсептейм. Ал эми мен ойлойм айрым учурда даже бул мыйзам менен кээде бир шаг один приходится делать эми саясатта бул. Саясатта мен бул аял киши катары эмес, как саясатчы айткым келет. Иногда приходится делать шаг назад, чтобы потом сделать 2 шага вперед. Баары жакшы болот Кыргызстаныбызда. Мы любим свой Кыргызстан. Ошон үчүн аракет кылабыз. Ордубузга келген дагы айымдар, мен ойлойм, мыкты айымдар келет, сапаттуу иштеп беришет, баары жакшы болот. Рахмат, ишиңизге ийгилик. Бардык айым кесиптештериңиздерге биздин саламыбызды айтып барыңыздар. Алдыда бир чоң жоопкерчиликтүү мөөнөт турат. Бир топ мыйзамдарды кабыл алыш керек. Ал менен бирге ачыгын айтып коеюн, мен эртең ошол айым депутат демилгелеп чыккан мыйзамга каршы митингге чыгам. Бул дагы биздин жарандык позициябыз. Бирок эмнеси болсо дагы бардык өзүнүн нугуна келип, сапаты жагынан дагы жакшырат деген үмүтүм илгери. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Айнур Алтыбаева студиябыздын мейманы болду биздин программаларыбызда. Кечтин кезекчиси Эркин Рыскулбеков. Биз бүгүн шайлоо аркылуу саясатка келген айымдар, кыздар, келиндер тууралуу сөз кылып атабыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоолорду уюштуруу бөлүмүнүн эксперти Махабат Кожокеева студиябыздын мейманы. Саламатсызбы, Махабат айым? Саламатсызбы. Эми ушул шайлоо боюнча биз 38% болду, гендер көтөрдүк деп келип атпайлыкпы? Деги эле 30 деп бир үмүтүбүз бар эле, ошондой программалар болчу. Жогорку улуттук деңгээлде 30, аткаруу бийлигинде 30, анан кийин жергиликтүү деңгээлдерде 30 деп. Ошо жергиликтүүгө жетиптирбиз 30 деп. Кайсыл регион мындай өзүнүн активдүүлүгүн көрсөттү, кайсыл регион тескерисинче 30га жетпей калды? 11 апрелде 448 жергиликтүү кеңештерде шайлоо болуп өттү. Ошонун ичинен өзүңөргө белгилүү болгондой 445 жергиликтүү кеңештерде анын ичинен 28 шаар болчу, 420 айылдык кеңеш. Ошонун ичинен 25 шаарда жыйынтыктары бекитилди жана 420 айылдык кеңештердин жыйынтыктары бекитилип, ошого болсо 8235 депутатты жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайланды. 8235. Анын ичинен 7420 айылдык кеңештерде 7560 жергиликтүү кеңештин депутаттарынын мандаты болчу. Өзүңөргө белгилүү болгондой 2019-жылы өзгөртүүлөр киргизилгенден кийин ошо айылдык кеңештерге 30%-тен кем эмес, бул ар бир шайлоо округуна жараша мандаттар резервтелген, бул айымдар үчүн, аялдар үчүн. Ошонун ичинен 2937 мандат
7560-тын ичинен бул аялдар үчүн квота болчу. Бирок болсо шайлоонун жыйынтыгында биз болсо 2872 аял депутат болду. Анын бирок ошондо 65 мандатты аялдар квотага 2937ден кем болуп калган. Булар аялдар талапкер катары чыкпаганына байланыштуу. 65 округтанбы? 65 мандат. 65 мандат болбой калды да депутат. Булардын талапкерлер чыкпай калган. Ошол себептен бирок бизде 59 мандат болсо бул мандаттан жана аялдарга резервтелген квотадан тышкары 59 аял болсо дагы мандат алышкан. Себеби алар болсо шайлоочулардын добуштарынан эң көбүн алган үчүн да. Ошондо жалпы 2931 аял 7560-тын ичинен аял депутаттар болду. Ошо кайсы пайыз болду? Ошондо 38,77% болду. Бул ооба. Ал эми 25 шаарда болсо 675 мандат болчу. 25 шаарда анын ичинен болсо 187 аял болуп 27,70%. Шаардык кеңештерде анда баары деле азыраак экен да. Шаардык кеңеште мурдакыга салыштырмалуу мурда 19% болсо, пайыз болсо, азыр болсо 27,70 болду да. Эмнеден деп ойлойсуздар? Бул шаардыкта 27, айылдыктарга 38. Айылдагы аялдар активдүүрөөкпү же тескерисинче шаардык кеңеш таасирдүү болгон үчүн аякка күрөш катуураак болдубу? Шаардык кеңештер билесиңер да, бир округ саясий партиялар алар пропорционалдык система менен өткөрүлөт. Анан кийин болсо партиялар болсо, булар болсо биз шайлоодон кийин, жыйынтыктар чыккандан кийин, жыйынтыктар бекилгенден кийин депутаттык мандат бөлүштүрүүдө биздин ар кандай партиялардын, саясий партиялардын атынан болду. Чыгаруу жүрүшү, штаб списоктан аялдардычы, бирок биз болсо борбордук шайлоо комиссиясы аябагандай аймактык шайлоо комиссиялары менен биргеликте саясий партияларга бардыгына жеткирүүгө аракет кылдык. Что жаңы списокто билесиңер, мыйзам боюнча 70-тен 30га представительниз. Эки позициядан ашпаш керек да. Ошол позициядан ашпай, ана мандаттык берилип бөлүштүрүлүп атканда дагы ошол, например, эки эркек, үчүнчүсү аял болсо, мандат 5 мандат алса, ошонун бир аялы обязательно, бир мандаты аял депутатка берилиши керек болчу да. Мунун аз болуп калган себеби деген, мисалы партия 2 мандат же болбосо 5 мандат алып калса, анын ичинен 2 мандат алган болсо списокто биринчи эки орунда турган бул эркек болуп калды да. Ошон үчүн аз мисалы болуп калды. Же болбосо 5 мандат алса партия жеңишке келип, ал жактан биринчи, экинчи орунда бир аял болуп, ошон үчүн 5 мандаттын биринен эле аял болуп калды да. Ошол себептен дагы бул мындай көрсөткүч төмөнүрөөк болду да. Айылдык кеңештер боюнча болсо бизге аябагандай 59 аялдар жөнүндө сөз кылсак, бул ошол 59 округ аялдар алган жерлерде болсо, ошол квота менен өткөн аялдар деле. Эгерде ал жерде квоталар болбосо, аялдар депутат баары бир болмок. Себеби деген добуштуу жергиликтүү депутаттардын шайлоосун өткөрүү жөнүндө мыйзамда 62-биринде жазылуу. Биринчи квота менен бөлүштүрүлөт мандат ошол округ, шайлоо округу боюнча. Калган ошондо болсо, ошол жерлерде көрсөткүч боюнча аялдар болсо, эркек талапкерлерге караганда аял талапкерлер көп добуш алышкан шайлоочулардынчы. Бизге деген бул деген аябагандай жакшы көрүнүш болду. Себеби деген бул биринчи жолу мындай чоң бардык республика боюнча өткөзүлдү да. Биринчисин билесиңер, Саруу, азыр болсо эми 420 айылдык кеңеште болгондуктан, азыр болсо элдер өздөрү, аял талапкерлер өздөрү активдүү өзүнүн ишин алып барган үчүн, ошондой эле өзүн активдүү көрсөткөн үчүн ошол жактагы жергиликтүү жамааты өзүнүн да, ани ошо аялдарга ишенишип көп добуш беришти да. Бул аябагандай жакшы көрүнүш. Махабат, кайсыл регион өзүнүн пассивдүүлүгүн көрсөттү? Пассивдүүлүк боюнча эң квота боюнча өзүнүн квотасында толтурулбай калган бул Талас болду. Баткен болду.
Квота боюнча Кайсыл округтар? эгерде округ конкретно, сейчас скажу вам. Айылдардын аттары болсо балким. Айылдын Ошо эфир менен пайдаланып айталык дагы кийинкиде ушул айылдардан чыккан айымдар көбүрөөк болсун дегенде. Мисалы биз айта келсек, жакшы болгондон бул түптө, например. Түптө болсо бардык квоталардын баары толгон. Анан кийин болсо ошондон тышкары 5. Чүйдө болду. Например, анан кийин болсо ат башыда, нарында бул бардык квоталар толуп, андан дагы көбүнчө ашыкча мандаттарды алышты. А вот пассивдик түрдө 100% айымдар келген барбы? Ооба, бизде болсо 100% болгон, ошол мен жаңы эле айтып кеткен 45 айылдык кеңеш болгон. Списогун болсо биздин сайтта жайгаштырылган. Бүт депутаттар айымдар болду ошондо. 100% имеется в виду. Жок, квота толуп, андан жогору калгандар 45 айылдык кеңеште. Бирок бул квота эркектерге да таандык да. Жок. Эгер мисалы үчүн теоретически канча бир 12 мандат бар дейлик айыл өкмөтүндө. Ошо 12 мандаттын баарын аялдар ээлеп алса, аялдар отуруп калабы? Алардын 30% эркектерге каралган эмеспи? Жок. Мындай да, мыйзамга өзгөртүү киргизгенде 59 берене болот. Ага болсо шайлоо округунун мандатына жараша уже жазылган болчу. Например, 7 мандаттуу округ болсо, шайлоо округу, анын 3 мандаты аялдар үчүн. Же болбосо 4 мандаттуу округ болсо, анын экөөсү аялдар үчүн. Түшүнүктүү. Берки жөнөкөй калган экөөнөн эле аялдар утуп алса, демек толугу менен аялдар болуп калышы мүмкүн. Толугу менен болушу мүмкүн. Себеби деген бул мындайда 62 ошол эле мыйзамдын 62 мындай басмырлоочу мыйзам окшойт. Басмырлоочу эмес, бул атайын чара көрсөтүлгөн да. Себебиден акыркы 10 жылдын ичинде болсо 24%дан 9%га аялдардын көрсөткүчү аябагандай төмөндөп кеткен да. Анан ошол үчүн бул болсо мындай мыйзам, конституция боюнча бул мамлекет болсо атайын чараларды көрүүгө укугу бар да, кандайдыр бир социалдык топторунду. Ошол жерден бул суроо көтөрүлүп, ошол аялдардын ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында аялдардын аз болгондугуна байланыштуу ушундай өзгөртүү киргизилген. Бирок мисалы бул жаңы биринчи ийгилик, мындан ары дагы иштей турган алдыда көп жумуш бар. Себебиден азыр алган депутаттар Булардын жумушун көрүшүбүз керек. Ооба, жумушун азыр болсо аябагандай окууларды жүргүзүлүп атат. Борбордук шайлоо комиссиясы башкалардын жардамы менен ошол депутат аялдардын билимин жогорулатуу, себеби деген ошол аял депутаттарга элдин ишенимдүүлүгүн жогорулатуу боюнча. Махабат, жалпы кандидаттар боюнча карай турган болсок, Кыргызстан боюнча жергиликтүү кеңешке канча кандидат болду? Жалпы жонунан алардын канчасы айымдар? Өткөнү 38 өтүп тура. Кандидаттардын эмеси барбы, статистикасы? Кандидаттардын статистикасы бар. Так, сейчас скажу вам. Кандидаттардын арасынан орточо канча пайыз аял болду? Орточо пайызы болсо 34% болду да. Ошондой эле экен, а? Анда кандидаттарга пропорционалдуу эле өтүптүр да. Ооба. Себеби деген кээ бир айылдык кеңештерибизде бизде болсо көп мисалы эркектер болсо, бирөө кээ бирдик кеңештерде наоборот аялдар көбүрөөк болду да. Эми бул жергиликтүү кеңештер боюнча. Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу, айыл өкмөттөрдү шайлоо боюнча аялдар канча каралган? Мисалы үчүн менин айылымда айыл өкмөт. Азыр болсо 420 айылдык кеңештер шайлап жыйынтык чыккандан кийин бизде болсо бардык жерде сессия, биринчи сессиялар өттү. 445 айылдык вообще жергиликтүү кеңеште. Ошонун ичинен болсо 43 аял болсо ошол жергиликтүү кеңештин төрагалысы болуп шайланды да. Төрагасы, ооба. Ал эми айыл өкмөт боюнча болсо бүгүнкү күндө азыр дагы эле шайлоо болуп жатат. Айыл өкмөттөрдүн шайлоосучу, ошолорду бекитип атабыз. Алардын ичинде бүгүнкү күндө азыр 14 айыл өкмөтү шайланды, аял катары. Бул деген азырынча бул аябагандай
кичине көрсөткүч болуп атат. Себеби деген депутат катары биздин жергиликтүү ошол жамааттын элдери, биздин шайлоочулар катары, депутат катары аялдарды кабыл алышты биринчи опытка. Бирок андан ары уже исполнительный органдарда их аябагандай аз болуп атат да. Ошол боюнча Себеби эмнеде? себеби Эл деген макул болбой атабы? Кайра эле Жок. баягы стереотиптерби? Эл макул бул стереотип. Аял руководитель дегенге көп биздики көп иши. Аялдар башкарабы деп? Ооба. Анан айыл өкмөт билесиңер аябагандай көп суроолорду өзүнүн айылында чечет да. Анан ошого мындай кээ бир аялдардын бирөөсү болсо өзүнө да ишене албай атышат да. Була азыр депутат болуп, азыр аялдарды биз келгиле квота бар, силер баары чыксаңар, силер депутат болуп өтөсүңөр деди да. Эми болсо айыл өкмөткө болсо бул өзүнүн ишенбей атканы. Азыр өзүнөчү мен чыксам аял катары, айыл өкмөтү катары мени колдобойбу депчи. Анан ошон үчүн биз ошол боюнча дагы жумуш азыр экинчи ушул аялдар боюнча экинчи, үчүнчү этапка алдыда максаттар бар. Что жергиликтүү кеңештин төрагалыктарына көп аялдар келсин, жана ошондой эле аткаруу органдарында аялдардын ошол ар кандай суроолорду чече турган органдарга аялдарды алып келүү. Анын үчүн аялдарды алып келиш үчүн биз дополнительно алар менен окуу жүргүзүш керек да. Себеби деген баары бир эркек менен аялдын ортосунда аял кишиде өзүнүн дагы башка обязанность эмелери бар да. Ал болсо үй бүлөсүн караш керек да, башка же ошон үчүн жардам бериш керек да аялдарга. Бүгүн сизге чейин бир гендердик эксперт айым келди эле, Бермет айым. Ал ошол кандидат айымдын орточо портретин айтып берди да, 44 жаштагы, айлык маянасы 14 миңдин тегерегинде болгон, турмушка чыккан, 3 баланын энеси, орточо портрет ошондой деп. Сиздердин статистикага дал келип атабы бул эме? Ким ушул кайсыл орточо айым барып депутат болуп атат? Жаш келиндерби, тескерисинче жашы келип калган айымдарбы, орто жаштагы айымдарбы? Жок, бул дал келип атат. Себеби деген көбүнчө билесиңер да, айыл жергесинде айылдык депутаттарга көбүнчө ошол жерде айылда иштеген мугалимдер көп аттанышты, ошол здравоохранениеде иштегендер аттанышты. Анан мыйзамда өзгөртүү киргизилип, мурун болсо школдун директору, ошол здравоохранение больницанын директору мурун депутаттык мандатты чогуу алып бара алчу эмес да. Анан 2019-жылдан бери өзгөртүү кирилип, аны алып салынгандан бери азыр көп аябагандай бизде директор, школдун директорлору, жетекчилери болушту да. Ошон үчүн жогоруда айтылгандай эле орточо жаштар да бар. Махабат, орокто болду го дейм, калп айтпасам, айымдарды киргизбей, анан кийин бойкот кылышып, мындай учурлар көп учурадыбы? Ооба, албетте жанагы 30% квотаны көбү түшүнбөстүктөн ар кандай ошол ороктот дегенде интернетке да бурмаланып, жайылып кеткен видеолор, ошондой ситуациялар болду. Себеби деген айтып аткандай 30% болуш керек, андан көп болбош керек деген аябаганда көп бизге ар кандай арыздаттануулар болот. Бирок 5 депутатка орун беребиз, калганыңар билгениңерди кылып. Ооба, например, 4 мандат болсо, анын эмне үчүн экөөсү аялга 50% болуп кетип атпайбы деп ошондой. Бирөө 25 болгону менин иши да жок. Түшүнбөстүк болгон үчүн ошондой түшүнбөстүктөр ооба көп болду, арыздаттануулар болду. Бирок болсо биз аймактык шайлоо комиссиялары менен биргеликте түшүндүрүү ишин жасап аттык. Бул деген квота болсо атайын чара катары каралгандыктан кийин, эгерде
Андан да добуш эркек талапкерден да көп алса, ал аялдардын баары тең жогоруда айткандай болуп да калышы мүмкүн ал округда. Так что бул деген мындай чектебеш керек да 30%-тан депчи. Ошондой түшүндүрүү иштери орокто деле ошол ситуация боюнча бизде түшүндүрүү иштери болгондон кийин ороктоонун депутаттары полностью эле ошол кабыл алышты да, мыйзамда жазылып, азыр өзгөртүү киргизип ушундай болуп аткандан кийин деп мыйзамды аткарууга милдеттүүбүз деп баары тең туура кабыл алышты. Бул деген түшүнбөстүк болгон да. А бул түшүнбөстүктүн аркасынан ушул депутат болуп келген айымдарга карата ошол айыл тургундарынан же башка бирөөлөрдөн басым жасаган учурлар кезиктиби шайлоо өткөндөн кийин? Шайлоо өткөндөн кийин Силер байланышып турасыңар да? Ушул мени депутат катары кабыл албай атышат деген сыяктуулар. Жок, бизде болсо жана ошол жаңы выдвигаться этип регистрация болуп аткан кезде ошол түшүнбөстүктөр көп болуп аткан. Бирок болсо биз болсо ошол эле айтып атканбыз, аймактык шайлоо, участкалык шайлоо комиссиянын мүчөлөрү менен биргеликте борбордук шайлоо комиссиясы постоянно айтып берип атты да. Бул квота жөнүндө кандай мыйзам эркек менен аял бирдей укуктуу конституцияла. Бирок атайын чара болгондуктан кийин киргизилгенден кийин азырынча анан аялдардын билимин жогорулатууга ошол эмне себепти аялдар барганда депутат болгондо ошол жергиликтүү кеңеш эмнени аткарат, ошол боюнча мындай билимдерин жогорулатуу боюнча. Ошондой эле бизде мыйзамда өзгөртүү кирилген, каттоодон кийин 5 күндүн ичинде ар бир талапкер өзүнүн программасын бериши керек болчу. Ал программалар болсо ар бир участкалык шайлоо комиссиясында илинди да. Ошол программаларда бул аял талапкерлерге аябагандай жардам берди. Себебен аял талапкерлер өзүнүн социалдык вопросторду чечүү, кандай вопросторду, суроолорду чечээрин ошол программасында көрсөткөнчө мындай жерлерде аял талапкерлерди жакшы кабыл алышты. Программаны баары эле мындай жеңилдик менен жазып аттыбы же ошол программаны жазбай койгондору дагы барбы? Жок, биз деген мыйзамда талап болгон үчүн биз талап кылып аттык. Бирок бизде ошондой эле биргеликте болгон женщин башкалар менен обучение өтүп атты, центр помощилерин. Ошол жакта программаны кантип түзүү. Ошол программаны түзүш үчүн ал үчүн талапкер билиши керек да, жергиликтүү кеңеш эмне суроолорду эмне маселелер бар? Эмне маселелерди чече алат депутат болгондон кийин. Ошол маселелерди бизде көп түшүндүрүү иштери жүрүп атты да. Ошолго байланыштуу бул эми биринчи эксперименталдык дейли. Андан кийин болсо мындан ары азыр уже болгон депутаттар боюнча ошонун билимин жогорулатуу боюнча бизде аябагандай көп мероприятиялар. Бул деген жакшы трамплин да, жергиликтүү кеңештер. Бул ушул айымдардын арасынан эмес, мырзалардын арасынан деле келечектеги жогорку кеңештин депутаттары, облустук, райондук деңгээлде иштей турган чиновниктер өсүп атат деп ишенебиз да. Аламга жол айылдан башталат энди. Баары эле асмандан түшүп келип тиги саясатчы болуп калаткан жери жок да. Эми бул шайлангандар тууралуу, шайлагандар тууралуу сөз кыла турган болсок, бизде шайлоочулардын статистикасы барбы? Эркектер көбүрөөк келдиби, акыркы шайлоого айымдар көбүрөөк келдиби? Улуу жаштагыларбы, жаш жаштагыларбы? Бизде статистика бар, биздин борбордук шайлоо комиссиянын сайтында тизме деген ссылкасын өтсөңүздөр, бизде полностью жаш боюнча дагы, анан гендердик боюнча дагы көрсөтүлгөн. Бирок болуп өткөн шайлоолор боюнча ар дайым шайлоочулардын эркек менен аялды алганда аялдардын катышуусу жогору болот да. Себеби канча пайыз орточо? 54%. Ошон үчүн бул коомдогу аялдардын активдүүлүгү, жоопкерчилиги бийик экенин көрсөтөт. Ооба. Бийик экенин көрсөтөт. Себеби деген аял киши баары бир шайлоого негизи өзүнүн болгон күнүн жашоосуна, өзүнүн келечегине бул аял киши болсо мындай көп жаш курагыч кайсыл курактагылар
көбүрөөк келет шайлоого? Орто жинемде. И жаштарда азыраак да, жаштар Жаштар азыраак. азыраак. Ушу мен шайлоого эртең менен барып калсаң эле жалаң пенсиондук жаштагы ата Это апалар. орто чене, анан более мындай жашы улуурактар келет да. А жаштарда, бирок жаштар шайлоочулардын арасында жаштар көп да. Биз ошо боюнча да бизде Борбордук шайлоо комиссияда өзүнчө дагы иштейбиз да жаштар менен. Полностью ар кандай мероприятияларды өткөзүп турабыз. Ошо жаштардын көпчү өзүнүн статистика боюнча алар көп. Эгерде жаштардын баары тең шайлоого катыша турган болсо, алардын добушу көп нерсени чече тургандыгын биз деген жаштарга жеткирүүгө ошондой биз көптөгөн мероприятияларды жаштар менен өткөрөбүз да. Бул эми башка маселедечи, бирок ушу жаштарды, жаш курактагы шайлоочуларды шайлоо участкасына шайлоо күнү алып келүү программасын бир иштеп чыгышыбыз керек да. Барбай коюп атат да, барбай коюп атат. Ошол жаш баланы урнага жеткиришибиз керек биз. Кабинкасына киргизишибиз керек. Чоң рахмат. Борбордук шайлоо, Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоолорду уюштуруу бөлүмүнүн эксперти Махабат Кожокеева студиябыздын бүгүнкү эфирибиздин соңку мейманы болду. Махабат айым, ишиңиздерге ийгилик. Сиздердин шайлоо комиссияңыздарда дагы чоң бир өзгөрүүлөр күтүп турат. Эми бардыгы мындай безболезненно өтөт деп, оорусуз өтөт деп ишенебиз. Бул болсо ТВ1 каналы болду. Мен Эркин Рыскылбеков сиздер менен бир аптага коштошом. Көрүшкөнчө бар болуңуздар.